Баткен деген болсо эле эл туура түшүнөт бизди дегендей кылат. Бирок Баткенди ортомчу кылып силер соодагерлик кылып атасыңар. Монол иштерден бир тыйын пайда көрбөйт мамлекет. Эгерде мен эки колдоп берет элем, мына ушул карызды мейли алгыла. Карызсыз жашайбыз эмес. Жакын жылдарда карыздан кутулабыз деген ураа менен жашап келатасыңар силер. А мен айттым, карызсыз жашасаңар мен Кудайга шүгүр деп айтам деп. Жыйынтыктоочу сөзүм. Мен өткөндө сунуш кылдым эле, түшүнүктүү ар бир кабинеттериңерге кирип олтуруп, мага дагы кайра келген экенсиңер кабинетке. Баягы адат бойдон калыптыр. Билгениңерди кылып алгыла да шымыңарды башыңарга кийип алгыла. Чыңгыз Азаматович, комитеттин кортундусун киргизип аткан кезде жогорку кеңешке Адахан Мадумаровдун өзгөчө пикири деп ошол комитеттин кортундусунда калышын каалайм мен. Кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин ар бир учурда мен кагазды көтөрүп көрсөтүшүм керек. Мына азыр жаштар чыкты го азыр. Кезинде айтып аткан маселени билишпейт дагы тарыхта. Кезинде неге айтпадыңыз? Кайда жүрдүңүз эле? Дегендер чыкты азыр. Мына ошондо ушул кагаз менин жанымда болушу керек. Комитеттин кортунду сөзүндө Мадумаровдун чечкиндүү каршы экендигин баса белгилеп коюшуңузду суранам. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Рахмат. Урсатпы процедурный? Процедурный. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз негедир акыркы убактарда жалпыбызды өзүңүз каалагандай эле айтып деп таарынычыңызды, ички күйүтүңүздү бизден чыгара турган болуп алдыңыз да. Кол көтөрүп бересиңер, кабинет боюнча кирип чыкты, байлап алдыңар деп. Эми кыргызда жакшы сөз бар, сыйга сый, сыраякка бал дейт. Биз сизди ушунча сыйлап, урматтап келип атабыз. Сиз да сыйга тең болуңуз да. Ким биздин колубузду кайрыйт, ким бизди байлап алат. Эч ким байлабайт, эч ким кайрыбайт. Ага биз жол бербейбиз. Бул жерде ар бир депутаттын өзүнүн пикири, ою бар, Адахан Кимсанбаев. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Жалпы Нурланбек Тургунбекович, процедурный. Мен Адахан Кимсанбаевич, бул жерде сиз өзүңүздүн добушуңузга жооп бериңиз, өзүңүздүн пикириңизге жооп бериңиз. Жалпы депутаттарды сиз айтып атасыз, кол көтөрүп бересиңер, баары колдоп бересиңер, кече каршы болду элек, бүгүн колдодуңар. Бул ар бир депутаттын өзүнүн иши. Сиз неге антип бизге мен пикиримди айтканга тийиз кыласыз? Кимсанбаевич, сиз пикириңизди айтыңыз, бирок бизди кошпой айтыңыз. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Бизге асылбай эле коюңуз. Мен Асан Үсөнов деп айткан жокмун. Мен депутаттар колдоп бересиңер азыр деп атам. Мен көрүп атам. Адахан Кимсанбаевич, бул жерде Шакиевден башка депутаттар да отурат бул жерде. Сиз депутаттарды айтып атасыз. Депутаттар Урматтуу кесиптештер, сабыр. Урматтуу кесиптештер, биз азыр келишимди карап атабыз. Бири-бирине мындай бир аз сый, урмат көрсөтөлү. Эми Адахан Кимсанбаевич, өкмөттүн өкүлдөрүнө давайте суроону берип коелу. Биз коллегиалдык органыбыз. Чыңгыз Азаматович, сиз процедурный сүйлөп атканда сиз бөлбөй туруңуз. Мен өзүмдүн пикирим айтам. Адахан Кимсанбаевич өзүнүн пикирин айтты. Сиз бөлбөй туруңуз да. Эми мындай да, бул жерде бир нече жолу бул көрүнүш кайталанды. Ошон үчүн унчукпай отуруп бүгүн айтууга туура келип атат. Сиз биздин атыбызды персонально атабаганыңыз менен өзүңүздүн коллегаларыңызга айтып атасыз. Колдоп бересиңер, киргиздиңер деп. Анан башкаларды айткан жоксуз да. Болуптур да, колдосок колдойбуз да, эмнеге колдобойбуз? Себеби дегенде Баткен боюнча маселени булар түшүндүрүп берди. Биз өткөндө эскертүү катары айттык. Ошол аристи биз тимеле айга күнгө теңеген жокпуз. Биз да замечанияларыбызды бердик, пикирлерибизди айттык. Мына өкмөткө да айттык, министрлер кабинетине да айттык. Мындан кийин башка бир альтернативасын карагыла деп. Бул боюнча Адахан Кимсанбаевич айтып атпайбы? Бул буга чейин ушундай колдонулуп келген, ушулар аткарып келген процедурасы ушундай деп. Башка учурда эске алабыз. Кийинкиде болбойт деп бизге айтты, мисалы үчүн.
Келип кетпеген эч ким жок бул жерде. Барды келет, кетет. Биз да кетебиз. Башкалар да келет. Турмуш өзү ошондой.